Урматтуу замандаштар, ыр менен жазылган Жусуп Миңбашы роман дастанынан окуп баштайбыз. Сиздер менен бул ыр менен жазылган роман дастанын автору Өмүрбүбү Бигалиева. Кийинки бөлүк Жусуп Миңбашы тонолуп чачылган хандыкты төптөп ордону башкаруу ишин колго алды 1842-1843 жылдар. Чачылып өлкө, таланып барган чагында жыйнаган мүлктү өлкөнүн гана багына, жоголгон хандык кайрадан барса кулпунуп, мамлекет андай кабылган жакшы ханына. Эмгегин Жусуп эсинде элдин сакталаар, болбойт го түк да асылдык ишти таанууга. Чачылган хандык таламай жолдо калганда, аракет кылып куткарып Жусуп барганда, алдырып койгон жерлерин кайра кайтаруу кыйындык менен келет го ушул жалганда. Жусуптай эрдик кыла алган болсо ишмерлер, өлкөнүн калкы түшпөйт го чексиз арманга. Букара калкын кыдырып көрүп баштатан, салыктын наркын азайтып элден таштаган, диванда чечкен чечими көсөм шыр эле, хандыгын кокон башкарган эле мыкты адам. Көрө албас айрым көсүрлөр шыкап шыралы ордодон алыс кылууга шашкан аркадам. Бийлигин кыргыз орноткон кезде бир бооруң, Шералы хандын көргөзгөн копол жолдорун байма-бай каттап кыргыздар турду ордого, Миңбашы Жусуп арышын кыргыз оңдодуң. Шералы хандын зайыбы Саруу кызы эле таластан көчүп барышкан кезин болжогун. Ханайым жаркып баалаган Жусуп кызматын, кылдаттап байкап көргөзчү ага урматын. Башкарып ордо Жусуптун турган кезинде кыргыздар бир топ оожалып алган кез дагын. Кымбаты кыргыз кыдырып көрүп кыйланы, түшүрбөй турду топтогон бойго сымбатын. Миңбашы Жусуп ханына айтып кеңешин, аштырды далай башкаруу иштин белесин, бектердин беги бейчеки сөздү айтпады, ордодон көрсө келбеттүү Жусуп элесин. Эрлердин эри даража мынча күтпөгөн, чынында көрдү хандыктын бийик сересин. Шералы ханга жаркынга жакты айтканы, кеңешип ишти жасашкан жолдор баштагы. Башканы айтпай барандуу болуп кыргыздар коконго каттап башкаруу жолун тапканы. Алымбек анда бийиктей элек кезеле коконго карай алайдан тездеп каттамы. Нүсүпкө келип кеңешип турду даткалар. Чынында жорук болдуго бизге мактанаар, маймылдай тооруп жүрүшөт, канча кире албай караанын Жусуп көрүүгө зарлар башкалар. Көңүлдө майрам көкөрдөн кымыз куйганда, элеси Жусуп түбөлүк жолдо сакталаар. Нөөкөрлөр менен кеңешип ишти баштаган, Миңбашы Жусуп башчысын такыр сатпаган, чептерин хандык бекемдеп бирден сыдырып, Шералы хандын иштерин чечип жаттанан. Жусуптун даңкы таш жарып барган кезинде тилкеси жолдун жарака тапты башкадан. Көрө албай аны жаткандар болду арада. Кимитип Жусуп жетсем деп өзүм марага. Мамлекет ишин аткарып мыкты жатканы салдыго кээсин түгөнгүз түпсүз санаага. Тазалап көзүн Жусуптун бүгүн салууга, жар болгон кээси уктабай калса баледа. Ишмердик жайын Жусуптун билген ханайым, калкалап турчу келишин сезип балейинин. Тактыда турган Шералы энөө эле да ошентсе дагы билчүгө Жусуп бараанын. Шералы терең түшүнө албай турганда башкарчы Жусуп мамлекет ишин данегин. Увазир Жусуп коргонуу ишин мыктады. Өлкөдө андан мыктылар чыкпай тыңдары. Сарсанаа кылып айрымды барды бул жорук өлкөсү кокон тыңданып алган кырдаалы. Башкаруу ишин колуна мыктап алгандан ырдалып жатты кокондо кыргыз ырлары. Кийинки бөлүк Жусуп Миңбашы түшүндө кыргыз желегин көрүп, хандыгы кыргыз болот деп болжоду. Бийликте Шералы хан 1842-45 жылдары бийлик башында болгон, Кокон хан ордо 1842 жыл, Жусуп Миңбашы 45 жашта.
Кымбаты кыргыз колуна алып найзасын, көргөзүп турду башкага сүрдүү айбатын. Азанда бир күн мунара үстүн караса, көрө алды шумдук өзүнүн бийик турпатын. Асмандан келген шумкарга колун сунганда, ак калпак сунду билгизип ага урматын. Калпакты кийип камынып жолго баштады. Камтама болуп опколжу жүрөк баштагы. Бараанду жусуп бакайтып жолго камынса, асмандан келди канаттуу куштай ат дагы. Найзасы бүтүн айланып барды жолборско, караса атын арыстан болду баш жагы. Мемиреп жылдыз мээлейди асман тарапты. Оюна салды кичээки болгон санатты. Асманга учуп оожалып андан келгенге серпилип бийик асманга кирип баратты. Апапак булут алыстап эле заматта, алыстан көрдү желбиреп турган байракты. Байрагы кыргыз батымдуу болгон жолдордо, эр манас сайып дайындап мында койгонго, көтөрүп байрак алдыга карай жөнөдү, чөмүлүп жатты акылман бир топ ойлорго. Байрагы кыргыз өзүнчө турса желбиреп, хандыгы кыргыз болот го деп болжоодо. Ойгонуп кетти түш экен ушу көргөнү, байрагы кыргыз көңүлүн абдан бөлгөнү. Бөлөктөр эмес түзүлөт кыргыз хандыгы, ойлогон сайын акактап суусап чөлдөдү. Кубанып жатты түзүлөт кыргыз хандыгы, каткырып күлүп бөлөдү шаңга бөлмөнү. Ордунан туруп терезе тушту карады. Ордодо азыр көбөйдү кыргыз карааны. Бийлери кыргыз биримдүү болуп барышса, жоготсок болот көкүрөк толо санааны. Көкөйдү кескен жагдайлар болот толтура, койтулар көп го арада биздин жанагы. Деп ойлоп жусуп таштады кенен арышын. Болушун самайт бийликтин ардуу калысын. Калкында болгон кайгылар барса азайып, калканыч болуп карамдуу кылсам баарысын. Бак тилеп күндө Кудайдан абдан суранат, ордодо кокон алса деп кыргыз намысын. Кыргызы Кыпчак, Арулут өкүл турганы. Аргимеле өзүнө тартып тынбады. Кыргыздар чынында кыргыз хандыгы болсо өзүнчө, кыргыздар кайра бойломок тоону жылганы. Манастан калган кыргыздар тоону сүйөт да, деп ойлоп жусуп, жайлоону эстеп жылмайды. Жаны эргип таңдан эстеди көргөн түштөрүн. Хандыгы кыргыз болсун деп кокон түптөдүм, жексурлар көп го. Ойлогон ойду жок кылган, тытмалап жешип жок кылат койгон түптөрүм. Желегин алдым, ордону көрө албадым, толугу менен болбоду менин күткөнүм. Ошентсе дагы жакшы түш болду көргөнүм. Билемин эми жолумда кыргыз өнмөгүн. Байрагы кыргыз болгон соң эл да өнүгөт. Ишенем Кудай кыргыздын жөнүн жөндөөрүн. Хандыгы кыргыз болсун деп байрак көтөрүп, кокондо болот кыргызга жолду бөлмөгүм. Урматтуу замандаштар, эгерде бул видео дастан сиздерге жагып аткан болсо, лайк коюп, жөлөмө болуп туруңуздар, бөлүшүп адамдар ичинде таркатыңыздар. Нүсүп Миңбашынын жасаган иштери, бул тарых барактары, ал үчүн Жусуп Миңбашынын кыргыз элине кылган кызматын калк ичине таратууга жардамдаш болуңуздар деп өтүнөм. Комментарий жазган болсоңуздар, аларга жооп берүүгө аракет жасайм жана жооп берем. Сиздер менен бул ыр менен жазылган Нүсүп Миңбашы дастан романынын автору Өмүрбүбү Бегалиева болду.